Bundan tup-tura bir yıl murun dal uşul günü, uşul vaqtda, uşul saatda uşul жерге çıkıp merbeginim söz verip men uzun vada verdim ele. 7 aprel okuyasının algaçkı beйликтин алдында карызын кайтарып бериш үчүн кайран күндү майран күнгө айлантыш керек деп убада бердик эле. Убадабызды 1,5 күндүн ичинде тактап айтканда ошол күнү түштөн кийин комитет фракцияларында эртеси күнү жалпы жыйында карап кечки саат 5-те Алмазбек Шарсенов 7 апрелди Кыргыз тарыхындагы кызыл күн же болбосо кайран күн эмес майран күнгө айланткан жарлыкка кол койду эле. Ошол мыйзамдын автору мен болгон элем. Анан ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол апрель окуясында орду толгуз жоготууга алып келген оор окуяда кайтыш болгон, шейит болгон, жаткан жери бейит болгон энелериндин, агаларымдын алдындагы өзүмдүн атуулук парзымды аткардым деп кайнет болуп жүрөм. Бүгүн дагы учурдан пайдаланып улуу элдин урматтары менен ээрчип келдим. Мен эми бийликтин өкүлү катары эмес, ошол окуяга катышкан адам катары, эл шайлагандан кийин карапайым калктын силердин өкүлүңөр катары калыс сөзүндө айтайын. Албетте биз майрам күнүн кайтарып бердик, а бирок макамын кайтарып берген жокпуз да. Макамы жок да. Мен ушул жерде отурган бийликтин башчыларынан сиздерден суранам, эл өкүлү катары. Мен жакында ошол мекен шейиттеринин акалары менен жолугуштум. Алардын бүгүнкү күндө демиле келе жаткан сунуштарын уктум. Эмне деген сунушту киргизип жатат? Албетте алардын макамы жок. Апрель окуясынын баркы болбой, бүгүнкү бийликтин аркы болбойт. Апрелдин чындыгы болбой, бийликтин адилети болбойт. Биз канчалык апрель окуясынан алыстаган сайын калыстык бизден кызы түшүп алыстай баштайт. Бул чындык. Эмне үчүн Чернобыль авариясына катышкан адамдардын макамы бар да, Бакиев бийлигинин авария кылган адамдардын макамы жок. Эмне үчүн Баткенде Баевтер менен куралчан атышкан балдардын макамы бар да, Бакиевдин Баевтер менен бандиттер менен куралсыз кармашкан менин мекендештердин макамы жок. Алар ириде Кыргыз элине жеңилдик алып келди. Чындык алып келди да. Бүгүнкү бийликке жеңилдик алып келди. Чындык алып келди да. Эмне үчүн биз бийлик аларга жеңилдик алып бербейбиз? Алардын үй бүлөсүнө. Алар тирүү болсо, баласын бакмак, атасын бакмак, акча тапмак, мүмкүн мамлекетти бакмак. Мүмкүн бакылдап ушул жерде депутат болуп сүйлөп турмак. Алар жок. Алар ушул күн үчүн өз өмүрлөрүн кыйды. Алар эртеңки элибиздин келечеги үчүн, эркиндик үчүн батырларча курман болду. Биз ар качандан бир качан бийлик ар дайым кандай гана бийлик болбосун апрель окуясын эстеп жүрүшү керек. Эгер апрель окуясын эстебеген бийлик бул Айтматовдун Найман апа саткан дөнү майдан эч айтмас жок болот. Ошол адилеттиктер, ошол окуяда кайтыш болгон балдарыбыздын арбактары ыраазы болсун. Бийликте биримдик болсо элде тирлик болот дейт. Бийликте биримдик болуп элибизде тирлик болуп жатат. Жакшы күндөрдү баштардан кечирип жатабыз. Бирок дагы биз парызыбызды аткарышыбыз керек. Менден суранып келиштиптир ошолорго Кыргыз эл баатыры деген 77 алгачкы күнү кайтыш болгон 77 жаранга. Мен ойлойт элем да. Эми мыйзамдын үстүнө жазылып калыптыр. Аларга Кыргыз эл баатыры же болбосо Акшымкар ордени мүмкүн убакыт өткөндөн кийин алып калат чыгар. Анда жазылып калган экен, өлгөндөргө берилбейт экен да. А бирок алар Манастын нукура урмактары да. Алар баатырдык кылды. Эмне үчүн бизде эки китеп жазган киши эл баатыры болот. Эки фильмди тарткан киши эл баатыры болот да, эркиндик үчүн курман болгон киши эл баатыры Манас орденин албайт. Жок дегенде ошолорго мамлекеттик сыйлыкты, Манастын орденин берүү боюнча дагы мен сунуш келтирет элем. Аларды макамын канчалык көтөргөн сайын биздин калкыбыздын намысы, кадыр баркы, ар намысы ошончо келтирет. Алардын эрдиктерин эмитен эле
кыргыз адабиятына кошуп балдарга окуш керек. Элдик революциянын эстетикалык тарыйкасы элибиздин эркинтиси үчүн, келечек үчүн эң ири мамиле кылыш керек. Апрель окуясы кыргыз тарыхындагы эң орчундуу окуя катары. Ал эми 7 апрель майрамы, майрамдардын майрамы катары майрамдалыш керек. Майрамыңыздар менен куттуктайм, урматтуу Манас топоштор. Бар болуңуздар.